Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовго берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Садыр Жапаровдун 50 жылдык маракесине 50 жылдык ушул бүгүнкү кечеге арналган жыйындын катышуучулары. Мен Садырдын тең туш катары, Садырды терең сыйлаган адам катары экөөбүз бир убакта саясаттагы эки жээкте болсок дагы ар дайым мамилебиз түз болуп баягы мындай орчундуу маселелер боюнча пикирибиз ар дайым бир болуп келген. Ошондуктан мен бүгүн ушул жерге келип сиздерге бир таазым этким келет. Анткени мына Садырдын айланасындагы адамдар мына соцсеттерден, коомдогу пикирлерден активдүү азыр силер жүргүзүп аткан иш бул күрөш. Ушул активдүү кайратмандык менен күрөшүп атканыңарга мен силерге чын эле ушул таазым этким келет да. Анткени системага каршы туруш, система менен күрөшүш бул бир оңойдой сезилгени менен бул өтө чоң, өтө алгыс жүк. Анткени силер баарыңыздан башыңардан өтүп атса керек, ар бириңер даңдымай, туугандарга чейин куунтук калмай, айтоорунда ушул жерде отурган мен таанаган адамдар баары билет система менен каршы туруп көрүшүшүн экен. Ошондуктан мына Садыр акыркы убактары бир динамикалык бир скорость менен өзүнчө бир саясий бир феноменге айланып кетет. Анткени Мекенчил деген партия бул жакында эле түзүлгөн партия. Бирок Садырдын атына байланыштуу, Садырды уран кылган адамдар өзгөчө бул карапайым массанын арасынан көбөйүп кетет. Бул деген сөз демек Садырда бир чоң касиет, Садырда бир чоң бир элди өзүнө тарткан харизма, жана бир лидерлик сапат бар. Же болбосо жөндөн жөн эле түрмөдө эмес, бул жерде жүргөндө элечпей калат. Түрмөдө жаткан кишини ушинтип унутуп калбастан ээчип, ошондо Садырды эң биринчи таза адам деп, ошого чын ыхласыңар менен ишенип ушул ак мындай күрөшкө багыттанып жүргөндөргө мен силерге рахмат айтам. Анан мына адвокаты мына сизге, анткени мына сизде Мукашал Таковичте бир фанаттар боюнча ол уюштуруу иштери да жүрбөйт, адамдардын башы бирикпейт. Ошондуктан мен сиздерге бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Ал эми жубайына дагы терең ыраазычылык биз соцсеттерден, интернеттен көрүп атабыз. Өзгөчө баягы уулуңуз чыгып, экөө учурашып элдин жүрөгүн бир ооруттуңарбы, ошолдо ушул болуп аткан системанын адилетсиздүүлүгү, Садырды саясий мотив экенин эки бир чоң жагдай менен дайындаса болот. Биринчиси жанагы мамлекет тарабынан уюштурулган, күч органдары тарабынан уюштурулган Юпигейт. Мына ушунун Юпигейттин өзү, Юпигейт Садырга багытталган. Ошо менен илебиз, анан ошо менен отургузабыз. Бирок ал ишке ашпай калган да. Ошондон кийин экинчи провокация жанагы бияка чакыруу болгон. Анткени айтышкан да, келе тийбейбиз эми эл күтүп атат деп. Ошентип анан келгенде камап коюшкан. Аны баарыбыз билебиз. Ошондуктан ошол Юпигейт деп башталгандыгы өзү эле Мукашал Такович бул жанагы саясий мотив экени ошол жерде далилденип турат. Анткени саясий мотив болбосо жана провокация уюштурмак эмес. Себеби эмне? Себеби Атамбаев Садырдан, камчыдан, Ахматтан коркот. Ал кандай гана провокация жолдору менен болсун дагы отургузуш керек деген өзүнө максат койгон. Андан кийин болгон тарыхый процесстерин билесиңер, Текебаев боюнча, биз боюнча. Эми ал бир чоң бир спорго киргим келбейт, бирок эң негизгиси биздин баардыгыбыздын тилегибиз азыр Садыр аман эсен, ден соолукта өйдөн тышкары аман эсен чыгып алса, азыр мына жакшы жаңылыктарды угуп атабыз. Кайра жагдайлар боюнча иш келип прокуратура, Первомайский прокуратурага келип түштү деп ошондон үмүт кылып турабыз. Анткени бийлик деле, эгерде бийликтин кандайдыр мурунку бийликтегилерден
bir сабақ алсақ, садырды, саяси тұтқындағыларды шығарыш керек. Же болбосо ал мурунку катаны эле кайра келтирет. Анткени убакыт эми батал өтөт. Бүгүн болбосо эртең болбосо бир күнү садырлар чыгат. Анан өмүр бою отура бербейт ал жерде. Алардын тарапташтары күчөөнөн күчөйт. Баары бийликтин күчкө айланат. Ошондой коркунуч бул бийликке деле бар да. Ошондуктан мен ойлойм, садыр чыгат деп мен негизи өзүм терең ишенем. Анан юрист катары айтсак, садырдын ишинде жаңы ачылган жагдайлар 100% бар. Жаңы ачылган жагдайларда эмнени айтат? Жаңы ачылган жагдайлар деп ошо сот процессинде болуп аткан, сот процессинде кандайдыр бир далилдерге сот маани бербей калган, же болбосо сот кошо белгисиз болгон, ошолор кийин чыкты дегенди жаңы ачылган жагдайлар дейт. Азыр мына көрсөтмөлөр чыгып атпайбы, туурабы? Ал жерде андай болгон эмес. Мына мен бар болчумун деп тирүү адамдар чыгып атат. Мен бар, мен чакыргыла, мен айтып берем деп. Ошонун баардыгы жаңы ачылган жагдайлар болуп эсептелет. Эмне Каптагаев кайта каршылап атат. Андай болгон эместер мен аралаштырып алам, мен баштатам деп. Жана кыйнагандарын айтып берип атат. Чын эле садырдагы балдарды кыйнагандар. Пытка кылышкан. Балким ошондон жооп берип калабыз деп жанагы күч органдары да тайсалап турган ошондо. Ошондуктан урматтуу мына балдары, садырдын тарапташтары, фанаттары десем болот. Кайратканардан жанбагыла, кубатыңардан жазбагыла, белди бекем буула буйруса, ошол ар дайым эртели кечпи жеңиш фанаттарды болот. Негизи эреже өзү ошондой. Анткени фанаттардагы естественно алып бул жерде туугандар же бир бейтаныш адамдар, эгер болсо бириңерди тааныбаган адамдар да, идея бириктирген адамдар отурушат. Ошондуктан мен ойлойм, ошол фанатизм, фанаттар ар дайым өзүнүн максатына жетет. Жеңишке да жетет. Ошондуктан мен силерге ийгилик каалайм. Ал эми Садырдын туулган күнү 50 жаш эл ортомуда үчкө толуп турган убагы салам айткыла адвокаттары барсаңар. Буюрса келечек алдыда өзүңөр айткандай Садырдын да келечек алдыда, силердин партияңарга ийгилик каалайм, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Айтор ушул максаттын баардыгы эмне? Ошо кайым айтышы мына бул жерде Жылыскан эже отурат, Бедеше эже отурат, Камил эже отурат. Талашкан эмне? Талашкандын баары эле бир жерден чыгат. Ошо жакшы болсо экен. Чындык. Үй бүлөдө деле атасы апасы мындай талашса, бир жакшы нерсе үчүн талашат да, туурабы? Мамлекеттеги саясий топтордун талашканы деле ошол. Баары жаман болсун дебейт. Болгону сенин пикириң эмес, менин пикирим туура деген. Ошол бир чектен чыкпаса, ошол бир саясий маданияттан чекке чыгып кетпесе, ошол жанагы бийликтеги адам сен мага туура эмес айтып койдуң, сен каматып коюм дебесе, бийлигине таянып, ошонун баардыгы таза эреже менен жүрсө, мындай талаш тартыштар ошондой бир сөйлөгөбүз. Анан бийликке жетип алып эле бол деп мен сени каматам деп берсе, убакыт менен башка каматкандар эмне болуп атат. Ошондуктан ушул биз партиялар ар дайым жанагындай эрежеден чыкпай, талашканыбыз туура, талаш болбогон жерде эле өнүгүү болбойт. Талаш ар дайым болуп туруш керек. Бирок мындай чектен чыкпай. Бийликке келген күч дагы кантип келгенин унутпай, кандай жол менен келгенин унутпай. Анан меники эле туура, сеники. Ал эми мына урматтуу туугандар, ушуну эстеп койгула. Кумтөр ар дайым саясий тирештин немеси болот, апогеи болот. Мына ошондон бери келе атпайбы? Мына азыр деле Кумтөрдө айтабыз. Азыркы бийликте айтат, жок, денонсация кара албайсыз. 7 миллиард, мына Кумтөрдөн бизге жылына 7 миллиард сом түшөт. А көмүскө экономикадан 150 миллиард сом көмүскө экономикадан. Логика жок да, көрдүңбү? Ошондуктан жанагы кээде бир маалымат айнагында чыгып кетип атпайбы? Атамекен каршы чыккан, ал эми жалганчы саясатчы, жалган айткан адам. Эми ушу жандаш айтышат да, мына калп деп коет го, Кудайга да динге да жакпайт калп айткан. Улутташтыруу дегенди биз мыйзам киргизгенбиз, өтпөй калган. Садырлар денонсация деп киргизген, өтпөй калган. Анткени өткөзбөйбүз деген күч парламентте көп болчу. Азыр деле көрүп атпайсыңар. 99 деп тияктан түзүлгөн директиваны аткарып коет. Ошондуктан баарыңыздарга мен дагы жолу таазим этем дагы, ийгилик каалап, жүрөгүңүздөрдө бул жердеги бата ниетиңер кабыл болуп, ийгилик каалайм силерге.